Чыгарылышы аны мен Нурасан Бактыбеков таныштырам. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Гүлчө базарында эт саткан соодагерлердин ишмердиги текшерилди. Рейд учурунда айрым сатуучуларда эттин сапатын тастыктаган документтер жок экени жана санитардык талаптар толук сакталбаганы аныкталды. Каттоодо турбаган малдар же каттоодо турган малдар барып ошо шарттары бузулуп союлуп кеткен учурлар болуп болот да. Ошонун негизинде рейд уюштурулган. Өзгөн районунун Жазы айыл аймагында 6 айылды байланыштырган 5 чакырым жол асфальтталды. Жолдун жаңыланышы жергиликтүү тургундардын каттамын жеңилдетип, шаарга жетүү убактысын кыскартат. Биз районго шаарга каттаганда 1 саат, 1,5 саат убакта бара турган болсок, азыр жарым саатта барып калдык. Бишкекте педагогдор жана билим берүү кызматкерлери үчүн жыл сайын өтүүчү август конференциясы уюштурулду. Анда кайсы маселелер айтылды? 20 мектеп республикалык бюджеттен курулуп атат, 12 мектеп эл аралык фонддордон курулуп аткан мектептер. Бүгүн инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров Министрлер кабинети менен Борбордук Азия энергетикалык компаниясы ЖЧКсынын ортосунда түзүлгөн инвестициялык келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча кошумча келишимге кол койду. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктен билдиришкендей, документ жуунда муунайды кайра иштетүүчү заводун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруунун кийинки этабын баштоого мүмкүндүк берет. Эске салсак, жылына 800 000 тонна муунайды кайра иштетүү кубаттуулугуна ээ бул ишкана Кыргызстандагы эң ири инвестициялык долбоорлордун бири болуп саналат. Модернизациялоо иштери улуттук инвестиция агенттиги менен Борбор Азия энергетикалык компаниясы ЖЧКсынын ортосундагы макулдашуунун негизинде жүрүүдө. Кыргызстанда бензиндин чекене баасын туруктуу кармап туруу үчүн муунай ташыган компанияларга 1 миллиард сомго жакын мамлекеттик субсидия берилди. Бул тууралуу ички рынокто күйүүчү майлоочу материалдар менен камсыздоо боюнча жыйында Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирди. Бүгүнкү күнгө чейин мамлекет иш жүзүндөгү нарк менен чекене баанын ортосундагы айырманы жабуу үчүн 956 миллион сомдон ашуун каражат бөлдү. Муунай заттарынын түрүнө жараша бул айырма 1 литрине 20 сомдон 40 сомго чейин жетет. Министрлер кабинетинин төрагасы субсидия берүү иши мындан ары да улана турганын белгиледи. Ошондой эле май куюучу жайлар үзгүлтүксүз иштеп, өлкөдө күйүүчү май боюнча чектөө болбошу керектиги айтылды. Жооптуу органдарга муунай заттарын үзгүлтүксүз импорттоо, жаңы келишимдерди түзүү, логистикалык маселелерди чечүү жана өлкөдөгү муунайды кайра иштетүүчү заводдорду жаңылоо боюнча тапшырмалар берилди. Жалал-Абад облусундагы Макмал Gold Company комбинаты акыркы жылдары чыгым тарткан ишканадан туруктуу киреше тапкан өндүрүшкө айланды. 2022 жылы ишкана 204 миллион сомдон ашык чыгым тартса, 2025 жылдын чыйынтыгында пайдасы 741 миллион сомго жетти. Ал эми быйылкы 6 айда комбинат 609 миллион сом киреше тапты. Ишкананын финансылык абалынын жакшырышына мамлекеттик колдоо жана Кыргыз алтынын ишканасынын башкаруу саясаты түрткү болгон. Учурда комбинаттын техникалык базасы жаңыланып, өндүрүштүк кубаттуулуктарын кеңейтүү жана инфраструктурасын жакшыртуу чаралары көрүлүүдө. Макмал Gold Company аймактагы маанилүү өндүрүштөрдүн бири катары жумуш орундарын түзүп, бюджетке салыктык түшүүлөрдү көбөйтүүгө жана Жалал-Абад облусунун социалдык экономикалык өнүгүшүнө салым кошууда. Өзгөн районунда жолдорду оңдоо жана жаңылоо иштери уланууда. Жазы айыл аймагында Алтыбай, Токтогул, Кайрат, Кутурган, Ичкесай жана Зергер айылдарды байланыштырган 5 чакырым жол асфальтталды. Бул жол айыл тургундары үчүн шаарга каттоого кыйла жеңилдик жаратууда. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Бул жол Өзгөн районунун Жазы айыл аймагындагы 6 айылды байланыштырып турган негизги каттамдардын бири. Буга чейин жолдун абалы айыл тургундары үчүн бир топ түшүп жаратып келген. Учурда ал маселе чечилип, узундугу 5 чакырым, туурасы 6 метр болгон жол толугу менен асфальтталып бүттү. Эми бул жол аркылуу шаарга каттоодо ыңгайлуу жана тез болуп, элдин убактысы дагы да үнөмдөлөт. Жаңыланган жол эгемендик күнүнө карата элеттиктерге белек болду. Жергиликтүү эл жолдун жаңыланышын көптөн күтүп келишкенин айтышты. Биздин бүгүнкү жолубуздун ачылышы өтө маанилүү болду. Биз районго шаарга каттаганда 1 саат, 1,5 саат убакта бара турган болсок,
азыр жарым саатта барып калдык. Биздин айылыбызга жолу мурда мына жакта көрүнүп тургандай, мына жогору жака тоого кеткендей. Чаң, дөңгүл, ири буйр эле. Базарга түшөбүз, шаарга түшөбүз. Айрыкча мына оор сыркол кылганда больницаларга барабыз. Ошол маалда бизге өтө эң керектүү жол болду да ушул. Чакан болгону менен аталган жолдун кызматы чоң. Бул жол аймактагы Токтогул, Кайрат, 1-Май, Ничке Сай жана Заргер айылдарын райондун борбору менен байланыштырган жалгыз катта. Жолдун курулушуна каражат республикалык казынадан бөлүнгөн. Бизде Заргер айылы Чакан 300 түтүнгө жакын тоолуу аймакта жайгашкан айылдардын бири. Бирок ошого карабастан мына президентибиздин тапшырмасынын негизинде 5тен кем эмес километр жол басуу максатында ушу айылга 5 километр жол басылып атат. Канча каражат? Ушул эми азырча биздин неме боюнча бул 1 километрге 10 миллионго жакын акча кетип атат ар бир жолго. Ошонун 1 километри 10 миллиондун тегерегинде болуп атат. Бул сыяктуу чейрек кылымдан бери кароосуз калган жол инфраструктурасын жаңылоо аракеттери райондун башка аймактарында да жүрүп жатат. Быйыл жыл аягына чейин 75 чакырым жолду оңдоо жана куруу пландалган. Жол транспорт министрлиги тарабынан пландалган. Андан тышкары биз өзүбүз жергиликтүү бийлик дагы жергиликтүү бюджеттин эсебинен областтык райондук фонддордон демирчилер менен 20 километрден ашык жерди пландап атабыз асфальт басууга. Азыркы учурда план негизинде эле иштер кетип атат. Бул ушул республикалык бюджеттен транспорт министрлиги тарабынан басылган жергиликтүү маанидеги жол. Эгемендүүлүк күнүнө карата Өзгөн районунда ошондой эле 6 мектеп, 1 бала бакча, 1 спорт зал жана башка социалдык объектилерди дагы пайдаланууга берүү пландалууда. Таңсулуу Сүйүн Алигызы, Нурдөлөт Сантаев, ЛТР Ош облусу. Алай районундагы Гүлчөө базарында эт саткан соодагерлерге көзөмөл күчөтүлдү. Милиция, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл, өзгөчө кырдаалдар жана салык кызматтарынын өкүлдөрү биргелешип рейд өткөрүштү. Текшерүүдө бир катар мыйзам бузуулар аныкталганы менен ишкерлерди колдоого багытталган мораторийге байланыштуу бул жолку рейдте негизинен эскертүүлөр гана берилди. Талаптар аткарылбаса, кийинки текшерүүлөрдө чаралар көрүлөрү айтылды. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жергиликтүү бийлик, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл, өзгөчө кырдаалдар жана салык кызматтарынын өкүлдөрү менен биргеликте Гүлчөө шаарындагы борбордук базарда рейд өттү. Анда жергиликтүү калкка сатылып жаткан эт азыктарынын сапаты, тазалыгы жана анын ветеринардык, санитардык талаптарга жооп берүүсү текшерилди. Санитарный книжкам барбы? Көрсөтпөсөң. Видео алып калдык азыр. Алды. Өткөндө келдим го, Мен ал санитар книжкачы. Иштеринде ош керек да, кайсы иштебүсүң. Ошондой эле. Ош керек. Анан кийин быйылкы жылга каратып ремонт иштер эмдиби? Жок, андай болбойт да. Карасаң булар. Бүгүн союнду ушундай болуп калды. Анан мусоруңдар алда, дубалдарың бар. Бүгүн актап бүгүн эме кылабыз. Текшерүү учурунда айрым сатуучулардын эттин сапатын тастыктаган тиешелүү документтери жок болуп чыкты. Ошондой эле соода жайларында санитардык талаптар толук сакталбаганы белгилүү болду. Учурда текшерүү маалында касапчылардын ишканасынын быйылкы жылга карата болгон оңдоо, краска актоо, сырдоо иштери жүргүзүлгөн эмес, начар. Ошондой эле сатуучунун өздүк медициналык санитар китепчелери жанында болбой көрсөтө алышпады китепчелерин. Санитардык талаптарын толук сакталбай жатканын соодагерлер да четке какпайт. Белгиленген мөөнөткө чейин кемчиликтерди жоюуга убада беришти. Чындыгын айтсак, бир аз эмес, кылалеш иште кам болуп калды. Аз союлуп келди эле себепчи. Ошону биз эме кылабыз. 2 күн ичинде кайра иреттеп коебуз. Просто бүгүн дагы неме болгон үчүн кичине кам болуп калды. Ремонт кылып эле, ачык сөз. Арендада отурабыз. Ошо арендатор менен кичине келишпестиктер болуп аткан болчу, а так нормально. Мындан тышкары соода жүргүзүүдө ККМ аппаратын үзгүлтүксүз колдонуу талабы коюлду. Бул көмүскө салыкты ачыктоого шарт түзөт. Эгерде физический жагынан жеке ишкер өзүнүн аттоосу болуп, эгерде ККМ аппараты жок боло турган болсо, анда аларга айып пул салынат. 23 000 өлчөмүндөгү айып пул салынат.
Райондук ички иштер бөлүмү мындай рейдтерди ай сайын өткөрүп келет. Бирок текшерүүгө карабастан айрым эт сатуучулар талаптарды толук аткарбай жатканы аныкталууда. Ишкерлерди колдоого багытталган мораторий күчүндө болгондуктан бул жолку текшерүүдө соодагерлерге негизинен эскертүүлөр гана берилди. Бүгүнкү күндө Алай районунда 12 касапкана бар. Мындай иш-чаралар өзү квартал сайын бизде өткөрүлүп турат. Bundan narıdağı olan bu mesaj. Mal uruqunun aldın alуу boyunca, тазалык boyunca ошол малдар баягы каттоодо турбаган малдар же каттоодо турган малдар барып ошо шарттары бузулуп союлуп кеткен учурлар болуп неме болот да. Ошонун негизинде рейд уюштурулат. Темилгечилер кийинки рейдтерде базардагы сооданын башка түрлөрү да текшерилерин эскертет. Иш-чаранын максаты кардаларды коопсуз жана сапаттуу азык-түлүк менен камсыз кылуу. Эртөштүк Нурбек уулу, Нурдөлөт Сандбаев, ЛТР, Ош облусу. Эгемендүүлүк майрамына чейин Талас шаары боюнча 30 чакырымдык эски жолдор оңдолуп бүтөт. Аталган жумуштарга өлкө президентинин тапшырмасы менен 1 миллиарддан ашык каражат бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө иш кызууланып, жолдор заманбап абалга келтирилүүдө. Темага аймактык кабарчыбыз токтолот. Караңыздарчы, жолу жаңы, жарыктандыруусу сонун, LED экрандар жана жол чийимдер. Бул Талас шаарындагы Бердике Баатыр атындагы көчө быйыл толугу менен оңдолуп бүттү. Мындан чыкарда Талас шаарында 11 көчөдө асфальт төштери быйыл жасалууда. Жумуштардын бүтөрүнө аз гана калды. Бул 30 километр деген бул Талас шаары үчүн бир 50-60% жолу жабылды да. Бирок ошого туура түшүнүп, ушу башталган жумуштардын баары өз убагында бүтүп калсын деп, жалпы эл да колдоп турду. Ушул учурдан пайдаланып ушул дагы бир жолу ыраазычылык билдирем да. Бүгүнкү күндө азыр 25 километр бүтүп калды. Бир 5 километр, бир 4-5 күндө ушул асфальт төшөө гана иштери калды да. Буюрса 31-августка жетишпей, жалпы 30 километр жолдордун баардыгы ишке кирет, Кудай буйрса. Эгемендүүлүккө жеткенден бери Талас шаарында бир дем менен бир жылда 30 чакырым жол жасалган эмес. Учурда Чубак Сатаев, Мадиев жана башка көчөлөрдө иш уланууда. Жумуштар бүтсө жергиликтүү калк жаңы жолдор менен жүрүп калат. Каражат президенттин колдоосу менен бөлүнгөн. Канча жылдан бери Талас мындай жаңыланууга, мындай өзгөрүүгө келген эмес. Бизге келген губернатор Эрмет Жумаевичтин, биздин президентибиз Садыр Жапаровичтин демилгеси менен болуп атат да булчу. Бүт көчөлөр өңгүл-дөңгүл жерлер түзөлүп атат. Суу кеткен арыктары жок болчу, баардыгы оңолуп атат. Жолдорду күзгө жетпей бүтүрүү үчүн жергиликтүү бийлик 5-6 компания менен иш алып барууда. Ар бирине катуу талаптар коюлган. Бердике Баатырда дагы Чубак Сатаевда да 12 сантиметрден болуп атат. Астында подстилающий основаниясы 40 сантиметр экөө биригип, көзөмөл аябай катуу, технадзор жакта администрация мэрияда алар келип күнүн күндө көзөмөлдү алып турушат. Сапатына кандай кепилдик? Сапатына договор боюнча 3 жылдан. Долбоорго ылайык жолдорго 2 катмарда асфальт төшөлүүдө лотоктон баштап түнкү жарыктандырууга чейин коюлуп жатат. Эми коопсуздук үчүн жол чырактарды орнотуу жагы да каралууда. Жолдун баардыгында четине бордюр, лотогу менен знактары, жол чиймелери, пешеходный деген знактардын баардыгы коюлат. Андан тышкары өзүбүздүн мэриянын бюджетинен да азыр бир 4-5 светофорго азыр 6 айлык теге бюджетке киргизип атабыз. Светофорлорду да коюп беребиз, Кудай буйрса. Мэриянын билдирүүсүнө ылайык негизги жолдор оңдолгондон кийин Талас шаарында электробустар каттай баштайт. Ал эми жакынкы 2-3 жыл ичинде калган ички көчөлөрдүн баары асфальтталат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу. Кыргызстан 2026 жылдын башынан бери 9000 тоннадан ашык кант экспорттоду. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинен билдиришти. Өлкөдө кызылча өстүрүү жана ата мекендик канттын экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө көңүл бурулууда. Быйыл кызылча өлкө боюнча 11800 гектар жерге айдалды. Учурда түшүмдүүлүктү жогорулатуу, заманбап агро технологияларды колдонуу жана дыйкандар менен кайра иштетүүчү ишканалардын байланышын күчөтүү багытындагы чаралар аткарылууда. Бул кант өндүрүшүнүн көлөмүн көбөйтүп, ички
ички рынокты камсыздоого жана экспортту кеңейтүүгө шарт түзөт. Өзгөн районундагы өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн куткаруучуларына жалпы баасы 600 000 сомдук жаңы куткаруу жабдуулары тапшырылды. Алардын арасында карабиндер, куткаруучу замбил, 40 метрлик аркан, каскалар, коопсуздук курлару, куткаруучу жилеттер, кол чырактар жана башка зарылуулгон шаймандар бар. Жаңы жабдуулар өзгөчө кырдаалдар учурунда адамдарды коопсуз куткарууга, бийиктикте жана сууда иш алып барууга, ошондой эле кырсыктардын кесепеттерин ыкчам жоюуга багытталган. Бул каражаттар куткаруучулардын ишин жеңилдетип, өзгөчө кырдаалдарга ыкчам жана натыйжалуу чара көрүүгө шарт түзөт. Өзгө району өзгөчө кырдаалдарга көп катталган аймак болгондуктан Өзгө район мамлекеттик администрациясы тарабынан 2025 жылы бир жеңил жак үлгүсүндөгү 1 миллион 700 000 сомго автоунаа берилген. Андан сырткары 2026 жылы быйыл ошол өткө куткаруу кызматтын 100 жылдыгына жана куткаруу кызматтын 35 жылдыгына карата Өзгө мамлекеттик администрациясы тарабынан ошол 600 000 сом каралып фонддон бизге бүгүнкү күндө куткаруу шаймандарын, андан сырткары ушул куткаруу жумуштарын жүргүзүүдө биринчи керектелүүчү бизге жетишсиз нерселерди ошол бүгүнкү күндө сатып алып берүүдө өтө кубанычтабыз. Бишкекте балдардын санынын өсүшү билим берүү тармагына болгон талапты күчөтүүдө. Шаарда жаңы мектептерди жана балабакчаларды куруу менен катар кошумча орундарды түзүүнүн жаңы ыкмалары да каралууда. Ошондой эле билим берүүнү санариптештирүү жана 12 жылдык окутууга өтүү боюнча иштер уланууда. Бул маселелер Борбор калаада өткөн август конференциясында да талкууланды. Бишкекте акыркы 5 жылда балдардын саны 82 миңге көбөйдү. Демек, ошого жараша билим берүү тармагында маселе жаралып жатканы анык. Бул багытта 2025 жылы мектептерди оңдоп түзөөгө 200 миллион сом каралган болсо, быйыл 1 миллиард 300 миллион сом бөлүндү. 20 мектеп республикалык бюджеттен курулуп атат. 12 мектеп эл аралык фонддордон курулуп аткан мектептер, андан сырткары биздин дагы 3 мектебиз, 4 балабакча Бир гана мектептерди оңдоп түзөө же жаңысын куруу менен көйгөй чечилбейт. Андыктан жаңы ыкмаларды колдонуу зарыл. Учурда Бишкекте балабакчага 30 миңден ашык бала кезекте турат. Анын 38% жашы жете электер. Демек, келечекте дагы муктаждык жаралат. Быйыл 20 балабакчада жаңы ыкма менен орундарды көбөйтүү пландалууда. Бизде иштеп аткан балабакчалардын уктоочу жайы бар, жана ойночу жайы, жана тарбиялануучу жайы. Анан ошонун баарын бириктирип биз бир учурда баарын бирдей колдонууга шарт түзөбүз да, ошондо биздин ар бир балабакчанын кубаттуулугу 1-2 эсеге чейин көбөйөт да. Акыркы жылдары билим берүү толугу менен санариптештирилүүдө. Быйыл номер 69 мектепте 400 бала 1 класска кабыл алынды. Алардын баары электрондук түрдө катталган. Директорунун айтымында бул ата-энелер үчүн да ыңгайлуу болду. 400 бала кирип атат 1 класска. Ошо балдардын баардыгы кабыл алынды, электрондук жазуу аркылуу. Бир да баланы мен көрө элекмин, балдар ата-энелер билет. Ошол номер 69 мектепке 1 класска биздин балдар кирет деп. Ошондой эле 12 жылдык билим берүүдө натыйжасын берүүдө. Жана ушул сыяктуу жыйынтыктар Бишкекте өткөн билим берүү кызматкерлеринин август конференциясында айтылды. Анда окуунун сапатын жогорулатуу, мектептердин материалдык техникалык базасын жакшыртуу жана мугалимдерди колдоо маселелери талкууланды. Жан дили менен мугалимдерди колдоого болгон Бермет Ушункулова, Бекжан Рыспай уулу, ЛТР, Бишкек. Чын ниети менен ушундай күйгөндүгүн көрсөттү. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда 673 билим берүү объектинин курулушу аяктады. Бул тууралуу агартуу министринин биринчи орун басары Мухтарбек Баймурзаев билдирди. Салынган объектлердин 394 мектеп, калганы балабакча. Мындан тышкары ушул мезгилде 114 мектеп жана 18 балабакча капиталды оңдоп түзөөдөн өттү. 2026-2027 окуу жылына карата 31 августка чейин дагы 79 билим берүү объектисин пайдаланууга берүү пландалууда. Анын 50-сү жаңы курулуш, 29 капиталды оңдоп түзөө объектиси. Ал эми жыл аягына чейин дагы 58 билим берүү объектинин курулушун жана капиталды оңдоп түзөөсүн аяктоо мерченделген.
Манас шаарында 360 окуучуга ылайыкталган акылман президенттик мектеп лицейинин курулушу аяктоо алдында турат. Долбоордо 410 орундуу жатакана, мугалимдер үчүн турак жай, лабораториялар жана китепкана каралган. Ошондой эле окуучулар үчүн 25 метрлик бассейн, спорт залы жана стадион курулду. Билим берүү комплексинин бардык шарттары заманбап талаптарга ылайыкташтырылган. Объектти жаңы окуу жылынын башталышына карата сентябрь айында пайдаланууга берүү пландалууда. Өлкөдөгү түзөтүү мекемелеринде жаза өтүп жаткан жарандар тарабынан Манас айтуу иш-чарасы уланууда. Флешмоб облустардагы абак жайларында, анын ичинде өспүрүмдөр менен аялдарды түзөтүү мекемесинде дагы айтылды. Бул самалык президенттин улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, оңгу жолу жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында жана эгемендүүлүк күнүнө карата уюштурулууда. Улутум кыргыз ураанын Манас урааны абактарда дагы жаңырууда. Түрмөлөрдө тартип орноп, каралардын таасири толугу менен жоюлгандан бери күндү эртең менен кийим ырдалып, бир маал Манастан үзүндү айтылып жатат. Бул жаза өтүү мекемелеринде кадимки көрүнүшкө айланды. Соттолгондор бош убактыларын жөн кетирбей, эпостон үзүндү жаттоо менен өткөрүшүүдө. Манас айтып атканда иштеги патриоттук сезимдер ойгонду биринчиден. Экинчиден Манас айтып атканда анча деле кыйын болгон жок. Себеби кичинекей кезде Манасты окуп, Манас канча томдон турат, ошонун баарын билчүмүн негизи эле. Бул азыркы айткан Манасыбыз Канке энебиздин Семетейге айтып бергенинен үзүндү да. Семетей барып сурайт да. Манас негизи эле кыргыз элин түптөгөн, чачырган кыргызды чогулткан. Манасты жаттоодо бул бизге анча күн мурда берилген жаттоо боюнча. Чындыгы деле бул кыйын эле турган жок. Себеби биз Манасты бергенде жеке менин де баягы жашоого болгон көз карашым, турмушка болгон умтулуумда үмүттөр пайда болду. Атпайлыгы зелинде, олса дагы белинде, калбырып көже санат. Манас айтуу флешмобу өлкөнүн бардык жаза өтөө жайларында уланууда. Күчөтүлгөн режимде жазасын өтүп жаткан эркектерден баштап, өспүрүмдөргө чейин эпостон үзүндү айтышууда. Соттолгондор Манасты жөн эле жаттап койбостон, анын маани маңызын түшүнүп, чыгармадан ак менен караны, жаман менен жакшыны ажырата билүүгө өбөлгө болду. Эң негизгиси айыпкерлердин эпоско болгон кызыгуусун күчөтүп, Манасты тереңде окуп чыгууга үмүт берди. Манасты мен кичинекей кезимден бери айтам. Манас айтуу албетте башында аябай оорчулук келген. Себеби Манас биздин баатырыбыз болгон, биздин атабыз болгон. Балки Манас болбосо биздин Кыргызстан жок болмок. Манас айтып атканда патриоттук сезимде, ички сезимде коркуу болот. Эли куш таптап, куш кылган баатыр. Манас, Манас, Манас. Эндиген жыйнап, журт кылган баатыр. Манас, Манас, Манас. Чүйдөгү аялдар абагындагы кыз келиндер дагы Манас айтуу самалыгынан четте калышпады. Айымдар эпостун касиети бар экенин хор менен баяндап жатканда көкүрөктөгү муң кайгыдан арылып, руханий жактан жан дүйнөлөрүн байытып, жаңы үмүт тартуулаганын белгилешет. Жаш кезде биз жана Манас болуптур, Манас атка конуптур деген эле ушундай эмелерди билчүбүз да. Эми азыр Манасты жатта баштаганыбыздан кийин, окуп баштаганыбыздан кийин кадимкидей мындай күч, дем, даже кээде мынтип ырдап атканыбызда, мына азыр начальство айткандай мен ырдап атканда токтото албай калабыз бул кызды деп атпайбы? Ырдап атканда даже системада экенибизди дагы унутуп калабыз да. Унутуп бизге кайра Манас менен аябай күч, дем берилди да мындай. Кызылдан кийген көрмөнү, кыркалай таккан түймөнү, жаш кайыңдай буралган, тал чыбыктай суун алган. Жаза өтүү мекемелеринде Манасты жапырт айтуу иш-чарасы президенттин улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында өткөрүлүүдө. Самалыктын негизги максаты соттолгондорго кыргыз элинин улуу мурасы болгон Манас эпосун даңазалап, мекенчилдик баалуулуктарды жайылтууга салым кошууну көздөйт. Акыйкат кемин так айткан. Дүйшөн Шаршенбеков, Таттуу Бүбү, Кенже Акунова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек. Чыгарып
урпактардын сугарып ушул жагын көп айткан. Жаштар биздин муундун терс жагынан үлгү албагыла. Мындай пикирин Садыр Жапаров РСОРдо Конгресс борборунун ачылышында билдирди. Президент жаштардын биримдигин, ынтымагын белгилеп, күчтүү Кыргызстанды курууну улантып кеткиле деди. Бул кайрылууну жаш муундун өкүлдөрү кандай кабыл алды, кенен кабарчыбыз баяндайт. Алдыдагы пландарды кызуу талкуулап жаткан жаштар Кыргызстанды тынчтыктын, коопсуздуктун жана жаратмандыктын өлкөсү катары көрөт. Ар бири өз салымын кошуу үчүн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында ыктыярчы болууда. Улуттун оңгусун унутпай, ошол эле маалда башка тилдерди өздөштүрүп, өз өлкөсүнүн жүзүн меймандарга татыктуу таанытууга камынышууда. Биз жалпы ушул көчмөндөргө 9000 адам ыкчарчы заявка таштады да, арызын билдирмесин. Анан биз анкеталарын карап атканда ушул жаштардын 9000 адамдын баардыгынын тил билгендегиси аябай сыймыктандырды да. Менин кыялымда Кыргызстанга бүгүнкү күндө жаштардын кандай салым кошууда, тил үйрөнүп, ошол менен чогуу баягы кыргызда жаш сөз бар го, канча тил билсең ошончо дил билесиң деп. Ошол менен чогуу баягы маданиятыбыздын өнүгүшүнө, тилибиздин, ошол менен чогуу өзүнүн билимин кайра өлкөбүзгө колдонуп жаткан жаштардын көбөйгөндөгүсүн көрүп аябай бир сыймыктанабыз да. Жаштардын билим алуусуна өз салымын кошкондордун бири Адил Мырза. Ал өлкөнү кыдырып, жалпы республикалык тестирлөөгө балдарды даярдайт. Анткени билимдүү муун өлкөнүн өнүгүүсү үчүн керек экенине ишенет жана ар бир адам өз жөндөмүнө жараша мекенине салым кошсо дейт. Биз эмнеге шыктуу болсок, эмнеге жөндөмдүү болсок, ошол жөндөмүбүздү пайдаланып, өзүбүз баягы башынан бир нерселерди ачып, жекече аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Жекече аракет кылган бул өтө мыкты. Мамлекеттен эч нерсе күтпөш керек. Тескерисинче ушул мамлекетке биз жардам беришибиз керек. Анан өзүбүздүн тармак боюнча иштесек дагы жакшыраак болот. Жана майын чыгара алсак ал тармакты сөзсүз түрдө бизге жумуш артынан жайыт, сунуштар жайыт десек болот. Жаштар өлкө келечеги. Кыргызстандын калкынын 1/3 бөлүгүн жаштар түзөт. Бул муун билимге умтулгандыгы, жаратмандыгы жана биримдиги менен айырмаланат дейт Эрик Мырза. Ал учурда ишкерлик менен алектенет, социалдык тармактарды кеңири колдонуп, контент жаратат. Айтымында жаштар кайсы гана тармак болбосун ийгилик жаратууда. Воспринимаем себя как граждан Кыргызстана вне зависимости от твоей... Улутуна каякта төрөлгөнүнө, социалдык абалына карабастан Кыргызстандын жараны бир кемедегидей кабыл алышыбыз керек. Баарыбыз бир мамлекетте жашайбыз. Биз канчалык жакшы нерселерди жасасак, баарыбыз үчүн ошончолук пайдасы тиет. Мисалы, азыр этникалык кийимдерди кийүү, патриоттуулук ойгонду, кайсы улуттун өкүлү болгонуна карабастан өзүн кыргызстандык деп эсептейт. Бул биздин өлкөнүн өзгөчөлүгү. Бизди бөлө турган себеп издебей, бизди бириктире турган көпүрөлөрдү издешибиз керек. Жаштар экономикалык, социалдык жана маданий прогресстин кыймылдаткычы. Туризм, санариптештирүү, креативдүү индустриядан тарта айыл чарба тармагына чейин ишкерлик баштап, аны илгерилетип жаткан катмар. Маселен, Марлен Динмухамед уулу Баткенде иш баштаган. Мурда инвестиция салгандан качкан аймак азыр өнүгүү жолуна түшкөнүн белгилейт. Жаштарга болгон мындай мамиле абдан өзгөрдү, колдоолор абдан чоң болуп атат. Мамлекетибиз ишкерлерге, фермерлерге арзан пайыздык кредиттерди, социалдык жардамдарды, бүт шарттарды түзүп берип атат да. Бул биз үчүн жаштарга, ушул биздин жарандарга, жашоочуларга бул абдан пайдасын, жемишин берип атат. Кыргызстандын жаштары бир муштумга биригип, бир нече жолу ынтымагын далилдеген учурлар бар. Пандемия маалында ыктыярчылык менен алектенип, тамак аш таратып, өлкөнүн тагдырына кайдыгер эмес экенин көрсөткөн. Маанилүү маселе жаралганда бир туунун астына бириге алган жаштардын сапатын өлкө башчысы баамдаган. Садыр Жапаров улуу муундун терс жактарынан үлгү албоого чакырды. Мына ушул залда эгемендүүлүк алган 35 жылда мен саясатчымын, мен чиновникмин, мен кыйынмын деген дөш аалардын 100% чогулуп олтурабыз. Эгемендүүлүк алган 35 жылда биз бири-бирибиз менен ак ийнек айтышып, болор болбос маселелерге демагог болуп, популисттик куру кыйкырык кылып, бири-бирибизге жалган жала жабыштырып, түндүк түштүк болуп бөлүнүп келдик. Бирок мамлекетибиз жарытылуу жакшы бир ийгиликке жетишкен жок. Ошондуктан силер, урматтуу жаштар, биздин муундун ушундай терс жагынан үлгү албай, жакшы жактарынан үлгү алып, ынтымактуу жана биримдиктүү болуп, келечекке ишенимдүү көз караш менен карап, күчтүү Кыргызстанды курууну улантып кетишиңиздер керек.
Садыр Жапаров көз караштардын дал келбегендигине, пикир келишпестиктерге карабай, улуттун, мамлекеттин кызыкчылыгын биринчи орунга коюунун маанисин белгиледи. Анткени Кыргызстан бир адамдыкы эмес, ал жалпы журттуку деди. Президенттин жаштарга кайрылуусун бул муундун өкүлдөрү артылган үмүт жана жоопкерчилик катары кабыл алууда. Ишеним арттырылып, чоң жоопкерчилик жүктөлүп жатат. Мен жаш мугалим катары биздин жаштарга болгон биздин муунга өзгөчө жакшы билим, жакшы тарбия беришибиз керектигин билдим, сездим, туйдум. Жаштарга үмүткана артылбай, алардын дараметин ишке ашырууга шарттар түзүлүүдө. Мисалы үчүн айта турган болсок, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинде жаш ишкерлер үчүн гранттар бериле баштады. Жаштар өзүнүн долбоорлорун жазып келсе, 200 000 сомго чейин каражат алса болот. Жаштар менен иштешип жүргөн уюмдар 1 миллион сомго чейин баягы мамлекеттик социалдык заказ аркылуу каражат бөлдүрүп, ошо менен социалдык долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Андан сырткары жер-жерлерде жаштар борборлору түзүлүп, жаңы деңгээлге чыга баштады да. Жаштар жөнүндөгү мыйзамга ылайык 14 жаштан 35 жашка чейинкилер жаштарга кирет. Алардын алдыга койгон максаты ар башка, бирок тилеги, үмүтү бир. Ал өз өлкөсүнүн өнүгүшүнө салым кошуу. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машарапов, ЛТР, Бишкек.